Анан ал кул алтын күмүш буюмдарды, кийимдерди алып чыгып Ребеккага берди. Агасы менен энесине да кымбат баалуу белектерди берди. Ошентип ал жанындагы кишилер менен конок болуп түнөп калды. Алар эртең менен турушканда кул аларга эми мени мырзама кое бергиле деди. Бирок кыздын бир тууганы менен энеси кызыбыз биз менен жок дегенде 10 чакты күн болсун. Андан кийин жөнөйсүң дешти. Бирок ал мени кармабагыла, анткени Теңир менин жолумду ачкан. Мени кое бергиле мырзама барайын деди. Алар кызды чакырып сурайлы, ал эмне дээр экен дешти. Ребекканы чакырып андан бул киши менен барасыңбы деп сурашты. Кыз барам деп жооп берди. Ошондо алар өздөрүнүн карындашы Ребекканы, анын эмчегенесин, Ибрайымдын кулун, анын жанындагы кишилерди кое беришти. Алар Ребеккага биздин карындашыбыз, сенде миң деген тукум төрөлүп, укум тукумуң душмандарыңдын турак жайларын ээлесин деп батасын беришти. Анан Ребекка жана анын кызматчысы ордуларынан туруп, төөлөргө минип, жанагы кишинин артынан жөнөштү. Ошентип Ибрайымдын кулу Ребекканы алып жөнөп кетти. Исхак болсо Бейир лакайыр ойуга келди. Анткени ал түштүк жергесинде жашап жаткан. Кеч киргенде Исхак сыйынганы талаага чыгып, көз чаптырып караса, төөлөр келе жатыптыр. Ребекка Исхакты көрө коюп төөдөн түшүп кулдан бизди талаада тосуп келе жаткан ким деп сурады. Ал менин мырзам деп жооп берди кул. Ошондо Ребекка чүмбөттү алып жамына калды. Кул Исхакка эмне кылганынын баарын айтып берди. Исхак кызды энеси Саранын чатырына алып кирди. Ал Ребекканы алды. Ал анын аялы болуп калды. Ал кызды сүйүп калды. Ошентип Исхак энесине болгон кайгы муңунан сооронду.